Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ассаламу алейкум мусулман калкым. Бүгүн 5 жашар бала келди бизге. 4кө толуп 5ке кетип атат экен. Кандай даттануулары бар? Мен баламдын судорогасы бар. Так. Судорог болгондо кантип кармайт? Ошону түшүндүрө кетсеңиз, судорог ар түрдүү болот. Температура болгондо Так. 37-5 менен кармайт. Тиштенип кетип калат, тилин тиштейт. Оозун ачпай карышып калат. Оозунан көп чыга чыкпайбы? 1 саат аябай эмес. 1 саат. Ушул судорог канчада бир кармайт? Температурасы кандай көтөрүлсө. Температура. А башка мезгилде көтөрбөйт, Эми айтайын дегеним, судорогдун бул эпилепсия деген ооруда судорог кармайт да. Анда температура болбосо деле кармай берет. Демек, бул жөн эле субфебрильный температура мезгилинде судорог экен. Так, дагы эмне болот? Одышкасы бар. Одышкасы бар. Одышка болгондо дем алуу кыйын болуп калат, же дем чыгаруусу кыйын болуп калат. Алганда чыгат. Дем деп кыйналып деп алат, Так. Дагы ичи катабы? Ичи катат. Ичи катат. 4 күндө, 3 күндө. Так, көрдүңөрбү? Урматтуу мекендештер, ар бир пенде ичи катпайбы? Демек, ал дени сакатам деп айтам да. Мен бир видеолорумда айтып кеткенмин. Адамда 3 нерсе чыгып туруш керек депчи. Бул эми медицина, мен муну айтышка туура келет. Заң, урусча кал деп коет. Заң күнүнө 3 жол чыгыш керек, жок дегенде 1 жол чыгаргыла деп суранабыз. Сийдик деген, заңдын түсү деген життан баш керек, заң колбаса түрүндө чыгыш керек, життан баш керек, колбасадан суюгураак болсо да жакшы. Сийдик болсо өңү ач, сары болуш керек. Анан адам тердеш керек, бирок тери дагы життан баш керек. Так, демек, караңыздар, 4 жаштан 5 жашка кетип аткан бала 4 күндө, кээде 2 күндө, постоянно 2 күндө, кээде 4 күн. Бул деген орусча айтканда катастрофа. Бул вообще чоң коркунуч да, бул ден соолукка коркунуч деп аталат. Так, дальше эмне канча жашында башталган ушул дем энтигүүсү, анан дем алуусунун кыйналганы, судорога канча жашта башталган? 2 жаш 7 айында башталды. 2 жаш 7 айында. Эмне кылдыңар силер? Биз суу чачып эле, суу менен Жок, бир операцияны мындай кылдырып атаңар, мурунан эт алдыртып, одышкасынан. Аденоид деген, аденоидит деп коет. Демек, канча жашта алдыңар? 3 жаш 2 айында алдым. Эмне үчүн алдыңар? Одышкасынан. Одышкасы кетет деп алдыңар, Урматтуу мекендештер, мен дайым айтам да, жет өлчөп бир кескиле депчи. Эми албетте бул жак медик болбогондон кийин, эми биз врачтар айтып аткандан кийин кокой ошол тамагында турган аденоид деген, бул деген азыр айтып берем. Демек, аденоидин алдыра койсок эле, мунун энтикени калып калат экен, анан судорог калып калат экен деп сүйүнүп барып алдыра койдуңар. Бирок андан калбайт. Мен гарантия берем. Калган жокпу? Жок, 10 күндө кийин кайра. Манеке, көрдүңүздөрбү? Мен 35 жылдык практикамда бир жерди кесип салгандан кийин ал жерден мен жыргадым деген адамды көрө электим да. Ошон үчүн кыргыздар жет өлчөп бир кес деп айткан. Албетте, эгерде аппендис ичинде жарылып кетсе, албетте авария болуп буту сынып калса, же дагы открытый рана, же травматология, же острый живот болгон мезгилде албетте операция кылса болот. Ал эми хронически өнөкөт мезгилдерде эч качан бычакты тийгизбестен адамдын бес тамырлары менен күрөшүш керек. Аденоид деген бул эт деген сыяктуу да, эт ткань. Ал деген биздин миндалиназы 2 тамактын 2 жагында жайгашкан. Аденоид носоглоточное пространство деп коет. Ошо мурун жана глотканын жанындагы лимфоидный ткань деп коет. Лимфадан жасалган ткань да. Демек, лимфа эмне кылат экен? Лимфада, булар дагы, ошо лимфа дагы, именно миндалинадан ангина кармап калды дешет го. Ошо ангина кармаган ткань дагы булар лимфоидный тканьдар да. Булар лимфа бездери. Булар оозго түшкөн нерсени ушул жерде жок кылып туруп, өлтүрүп, анан бул жака бизге таза нерсе жөнөтөт да. Демек, булар бизге абдан керектүү нерсе экен. Аденоид болобу, миндалина болобу, булар бизге керектүү нерсе экен. Эч качан ал жака тийгизбегиле, жаш бала болобу, чоң болобу, кестирбегиле. Андан көрө мен айткан лимфаны жасай бергиле.
Анан эми урматтуу мекендештер ушул жерден айтып кетейинчи, сиз массажды көрсөтүңүз дей берет. Мен массажды көрсөтсөм 1 саат убакыт өтөт. Кантип мен 1 саат ичинде ушуну силерге айтып берем. Лучше зерикпесең, кыргыз зериккенден ооруп каласыңар. Зерикпей, эрикпесең, YouTube'да ачкыла дагы ошо лимфа массаж деген эмне экен, висцерал массаж эмне экен билип туруп ошону жасай бериңиздер. Бүт ооруда. Эмне үчүн бир эле ушул менен дарылайбыз? Потому что адамда бир эле лимфа деген бар. Лимфа деген бул канализация деген сөз. Демек биздин канализация толуп калгандан кийин аны бир гана түртүп гана чыгарыш керек. Ага деген таблетка, алтын таблетка жок, алтын укол жок ага. Ошону адам ар ким өзү түртүп мына тамактын жаңгалын бүт түртүш керек, мына түртүш керек. Колуңду түртөсүң, колтугуңду түртөсүң да бүт денедеги лимфаларды түртүш керек. Демек азыр баланын энтигип атат, ошо судорога кармап калат, анан мурду менен дем алат, дагы оозун ачып дем алат, ичи катат, ангинасы жакшы болот деп келиптир. Демек биз азыр бул баланын моюн жактагы лимфалары менен менин массажисттерим, специалисттерим лимфа бездерин аябай жакшы түрткүлөп берет, апасына да үйрөтөбүз. Анан ошондон кийин аны байкайсыздар. Бала жакшы болуп калгандан кийин 1 айдабы, 2 айдабы, 3 айдабы уже полный бала оозу жабылып, 4 айга чейин өзүчө. Оозу жабылып дем алып калгандан кийин жакшы болуп калганда бир келесиңер, анан биз буга кошумча кылып жакшы болгондосун чыгарып коебуз. Саламатта калыңыздар урматтуу мекендештер, мен сиздерге ден соолук каалайм.